Момун көчөлөрүндө көрктөндүрүү иштери болуп атат. Бул жерде бүгүн биз көчөттөрдү отургузуп атабыз. Бакей шаарынын мэриясы ушул ички көчөлөрдү көрктөндүрүп жатат. Бул тасма шаардык бийлик тарабынан ушул жылдын 2-апрелинде жарыяланган. Ички көчөлөргө көчөттөр тигилип, көрктөндүрүлүп жатканын маалымдашкан болчу. Маалыматта Баткен шаарындагы Жолдошбай Момунов атындагы көчөгө 100дөн ашуун декоративдүү ийне жалбырактуу жана 100дөн ашуун жазы жалбырактуу көчөттөр тигилген. 2 айга жетпей арчалар куурап турат. Бул көчөгө арчаны тикти. Арчаны тиккен менен арча тиккен малды көгөртүлат эди. Азыр энди арча кургай баштады. Эмнеге дегенде арчага суу жетишпейт. Сууну куйганга адамдар жок. Өкмөт койдурду. Азыр мына суу ичиш үчүн буга дагы ары салыш керек. Оны ким салат? Оны эч ким сала албайт да. Мына үйүнө келет чыгып салбайт, напримерге. Десе мен иштемин дейт, мен конбушойт дейт. Азыр энди куржек кургады. Бирок кургаш керек эмес да өзү. Сууну туруп куюп турса, эч болсо бир аптада 2 жолу куюп турса, бир челектен куйгандай эмес. Бул көктөп келиши мүмкүн эмес. Бул көчө жакында эле кеңейтилип, жолдун 2 тарабынан да суу агуучу арыктар курулган. Бирок көчөнүн башынан аягына чейин бир да жеринен суу агып чыкпайт экен. Тигилген көчөттөргө бир тамчы да суу жетпейт. Чакалап суу куюу керектигин жергиликтүү бийлик тургундарга кайрылып жатат. Башкача айтканда көчөнү бойлой курулган арык дарактарды суугаруу үчүн максатталбаган. Тешиктери бар алардын баарын. Анан баягы жок жерлерде мен жанагы суранып кеткеним элдерден эртең менен кечине чыгып атканда ошол лотоктон бир чакага суу алып туруп куюп койсо, өзүчө айтканда чилеке суу куюп койсо жакшы болмок да. Бирок биз өзү куюп атабыз, жетишпейбиз. Ошо мен элден суранып атканым ошол ошол көчөнү өзүңүздөр көрүп атасыздар, баягы кеңейтүү иштерин жүргүздүк. Ошону эл дагы чыгып эртең менен же кечинде суу куюп койсо, көчөттү көрктөсө дагы сооп болот да. Көчөттөрдү мэрия тарабынан жарыяланган тендердин негизинде жеке ишкер алып келип берген. Куурагандардын ордуна кайрадан жаңылоо ошол ишкерге таандык дешкени менен анын милдети сатып алып жеткирип берүү менен эле чектелгендей. Анткени тигилгенден кийин жеткиликтүү суугарылбай куурап калганы айтылып жатат. Ал эле эмес, шаарда жашылдандыруу чарбасы да жок болгондуктан жоопкерчиликти алуучу ишкана жок. Декоративный дарак тоже жакшы көктөп атат. Ошол эле маалда берки арча кыйналып атат. Мындай айтканда, мүмкүн биздин климатка кичине туура келбейби? Ал жагынан көрөбүз да кандай болот. Ушу бойдон кала бербейби? Жок, аны жаңылайбыз. Кеткен чыгымга ким жооп берет ал? Кеткен чыгымга ошол уткан неме өзү да келип көрүп мек кылып атат. Канчалык мек берет, баягы арасынан кургагандарыны, сүттүн мек берүүнүн башында айтканда, толуктап берем деп. Шаардагы көрктөндүрүү абал өтө начар, кейиштүү абалда. Эмне себептен ушундай абалга түшүп атканынын бир себеби катары бүгүнкү күндө ушул Баткен шаарындагы жашылдандыруу муниципалдык ишканасынын жоктугу менен түшүндүрөм мен. Себеби жашылдандырууга бир мекеме жоопкерчилик алыш керек. Аны тиккенден кийин суу коюш керек, чабыш керек, аны путаш керек, өз мезгилинде ухат кылып туруш керек. Аны тигип эле койсоң өзүнөн өзү көктөбөйт да. Жашыл мурастын алкагында быйылкы жылы шаардык мэрия 245 даана ийне жалбырактуу дарактарды тигишкен. Жергиликтүү казнадан жыл сайын 350 миң сом бөлүнүп, бул каражатка жогорудагыдай көчөттөр жана гүлдөрдү отургузуу каралган. Ушундай эле иштер келерки жылы да аткарылат. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.